Кадамжай районунун Жаңы Жер айылынын тургуну Абдыманап Турсуматов күн сайын короосундагы талдарды кыйып отун камдоо аракетин көрөт. Мындан 2 жыл мурун айылдыктар газ менен тирилик өткөрүп келген болсо, учурда көгүлтүр отсуз калышты. Актурпак айыл аймагындагы газсыз отурган калктын саны 13 миңдей. Айыл тургундары көгүлтүр оттун берилбей калышына акиташ күйгүзүп пайда тапкан ишкерлерди күнөөлөйт. Азыркы айыл өкмөттүн бир тууган иниси Алмазбай Имаров Төралиевич деген. Элдерди үндөп акташ күйгүзүп газ менен. Анан булардын үстүндө башка кишилер дагы бар экен да, кришевать эткен. Элдер канча жолу чогулуп, баягы акташ күйгүзгөндөрдү шлангаларын талкалап сактагыла, дагы бир жума, 2 күндө, 3 күндөн кийин кайра ошол акташ күйгүзүшө берет да. Ошентип баягы газды бербей койду азыр бизгечи. Акиташ күйгүзгөн кээ бир жарандар жең ичинен сүйлөшүп алып, 40 жылдан бери ондогон айылдарды газ менен камсыз кылып келген түтүктөрдү кесишип, пайда көрүп келишет. Өзбекстанээлик кылып турган Устран газ ишканасынын кызматкерлери менен келишип алып, элге берилчү газды өз пайдасына иштетип жатышат дейт айыл тургуну Турдумамат Тагаев. Мына көрүп турасыңар, газ бар жокто болма, таштарды даярдап койгон. Ар бир чокко 100 миңден алып жагып берет. Булар 100 миң берсе, сразу мына ачып берет, жага берет булар. Свободный булардыкы. Бизге газ жок. Бүргөндү аймагынан Өзбекстан СССР мезгилинде пайдаланып келген газ жана нефти куурлары бар. Ал кен байлыктарды пайдаланып келген жерлерди Кыргызстанга өткөрүп алуу боюнча маселе бир топтон бери көтөрүлүп, кала берсе атайын чечимдер ишке ашпай келет. Жергиликтүү бийлик элдин газсыз калышы аймактагы мекемелердин Кыргызстандын ээлигине өтпөй жаткандыгы менен түшүндүрүшөт. Алардын билдиришинче, акиташ бышыргандарды болсо газды өзбекстандык мекеме менен жең ичинен сүйлөшүп, уурдап жагып жатышат. Маселени чечүү жергиликтүү деңгээлде колдон келбейт экен. Актар булар Өзбекстандын ошол баягы жерден алышып атат. Булар территория фактически биз булар менен булар сотко дагы бердик. Газ самовольный менен кылып аткандарды бирок чечилген жок. Себеби территория фактически турганда бир газ территория биздики болгону менен жер астында газ Өзбекстандык болуп атат. Алар Өзбекстан менен договор кылышабы кандай болот дагы ошентип бышырышып атат. Кулак салбайт, эч кандай бир чара колдоно албадык биз буларга чымаларга. Айта кетсек, учурда Бүргөндү аймагындагы нефти куурларын жана жер астындагы көгүлтүр отун сактоочу кудуктарын иштетүү үчүн Өзбекстандын жумушчулары 20 чакырымдай Кыргызстан аймагына кирип иштешет. Кошуналар иштетип жаткан жердин жалпы аянты 1,5 миң гектарды түзөт. Нургазы Жайнаков, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Кадамжай району.